Салам достор, биз кайрадан Айдана TikTok рубрикасын улантуудабыз. Бүгүнкү бизде конокто Невада штатында жашаган биздин мекендешибиз аябай көптөгөн ийгиликтерди жаратып, IT дүйнөсүндө көптөн бери эмгектенип жаткан Дамир эжекебиз менен тааныштырмакчыбыз. Бүгүн ушу Дамир эженин басып өткөн жолу жөнүндө, тажрыйбасы жөнүндө өзү айтып бермекчи. Дамир эже, сизге чоң рахмат келип биз менен көрөрмандар менен өзүңүздүн историяңызды бөлүшүп бергениңиз үчүн. Чакырганыңарга чоң рахмат. Биринчиден ошо сиз өзүңүз жөнүндө баштасак, өзүңүз жөнүндө тааныштырып айтып берсеңиз. Дамира, 35 жаштамын. Буюрса 6 жылдан бери Америкада жашайм. Ошо келгенден бери IT-де иштейм. 2 балам бар. Жолдошум, төртөөбүз Америкада, Невада штатында, Лас-Вегас шаарында жашайбыз. Учурда азыр сиз ким болуп иштейсиз, кайсыл жерде иштейсиз, анан өзүңүздүн күндө кылчу жумушуңузду мындай жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз аябай жакшы болмок. Азыр QA Automation Engineer англисчеси ошондой болот. Ошон автоматизирование тестирование болот да, сейчас ошондой айтканда, бир кеткем кыргызчасы кандай болуп калат. Азыр көбүнчө эле нагрузочное тестирование менен тестирование производительности деп коет. Анан кийин API тестингди автоматизировать этем да. Нагрузочное тестирование менен производительность экөө бир тест кылынат. Ал деген мындай, силер запрос какой-то бир запрос кылганыңарда канча секундада силердин баракчаңар обновляться этилет да, ошону тестировать этем. Анан кийин канча адам запрос кылганда көтөрө алат система, или канчада уже мындай уже туура эмес жана не десе каталарды жасай баштайт. Ошолорду текшерем да. Анда баягы бир applicationга бир учурда бир 1000 адам кирсе кандай болот, бир учурда 2000 адам кирсе кандай болот, миллион адам кирсе кандай болот деген сыяктуу load тестингдерди да жасап көрүп берсиз да. Ошондой көбүнчө мындай одновременно аз-аздан көбөйтүп да көрөбүз, или же сразу 60 000, 70 000 адам бир кирип биздин application'ды колдонгондо биздин система кантип ответ берет и канча секундада обновляться этилет. Ошосу аябай важный да. Ошолорду андан башка бул тестирование күндө жасалбайт. Убакыттарда жасап турабыз. Андан башка ошо көбүнчө эле API тестингди автоматизировать этем. Аябай кызыктуу. Негизи эле бул IT сиздин канчанчы кесибиңиз, же сиз университеттен баштап эле IT-ни окуп келгенсизби? IT-ни Америкада баштагам. Америкага 29 жашымда келгем, ага чейин көптөгөн иштерде иштегем, магазиндерде иштегем, студент болуп жүргөндө. Андан кийин мектепте да иштегем, начальный класстарга сабак берип, нолевой менен 1-класска. Анан кийин green card утуп алгандан кийин Америка барганда эмне жасайм деп ойлогом да. Мугалим болуп иштегим келген эмес, ачыкчасы айтканда. Мен мындай ичимден мугалим болгон эмем жок экен да, өзүчө шыгым. Балдар менен иштеш аябай оор. Анан кийин Америкага барганда эмне иш кылсам болот деп ойлогом. Өзүм сурап көрсөм, мындай магазинде иштегендердин баардыгын караштырып көрсөм, магазинде деле иштеген аябай оор, бутта турасың, айлыгы да жакшы эмес анча. Өзүмдү бир 60 жаштарда да ошо кесипте иштей алам деген көзүм жетпейт болчу да. Анан кийин карап сурап, бирок IT-ни эч оюма келген эмес. Эмнеге дегенде IT-ни ушунчалык кыйын, бир ал жака бир гений болуш керек деп ойлойт элем да. Ачыкчасы мектепте деле прям аябай математиканы кыйраткан эмесмин да. Университетте кичине өзүм окуганмын, мындай. Бирок все равно ошо программирование факультетине тапшырган эмесмин. Эми же математиканы кыйратпасам, ал кесип деген чисто бир эркектердин кесиби деп ойлочумун да. Эмнегедир ошо бир
7-8 класстарда өзүмө бир математика, физика, химияны бир мындай ядерная физика деп коюп алыптырмын да өзүмдөчү. Аябай кыйын, ал деген ушундай опасный депчи. Если кыла албасаң ужас деп. И өзүмө дагы ошондон кийин бир жаңы тема өткөндө даже шанс бербептирмин. Ушунчалык ишениптирмин, что кыздар все равно балдарчалык акылдуу эмес, анан математика деген не для нас депчи. Ошон үчүн программированияны ошо компьютерный инженерия факультетине даже чындап айтсам мынтип тапшыргандан ойлогондон уялганмын да, ушунчалык. Ошон үчүн английский факультетине тапшырганмын. Анан бир жылдан кийин ойлогом, что мен английский факультетинде мугалим боло албаймын. Менден бир мындай сабырдуу, аябай сабырдуу адам эмесмин да менчи. Анан менеджмент факультетине өткөм. Менеджмент факультети интересный. Ушинтип этот митингдерде бузуп турат. Бизде деле ошондой. Ошо анан кийин сураштырып бир форумдан QA деп таап калдым. Анан кийин ал жерде көп ошо СНГдан бул жака грин карт менен келгендер ошо форумда сүйлөшүшөт экен эле да. Анан ошол жерде көп адамдар өзүнүн историясын жазыптыр, кандай мурдагы бэкграунду да, кандай жерде иштешчү, анан кийин кантип айтиге келишти. Ошолорду окуп анан ойлодум, может эми ушуну может колуман келет депчи. Анан кийин эми ошол маалда эми ал деген кыйын, колуңан келбейт дегендер деле болду. Бирок Сан-Францискода бир Абина деген кыз бар, аябай жакшы мотивировать эткен. Ошол кыздан сурадым. Тааныбайт деле болчумун, бирок интернеттен аркылуу сурадым жөн элечи, мен ушундай ошо колуман келеби депчи. Анан ал айтты, мен ошо окууну окуп атканда дейт, үй бүлөмдө проблема бар болчу, и 2 балам менен мен окуп 2 айдан кийин жумуш таптым деп айтты. Сен мени ушинтип тапсаң, сен деген тем более табышың керек. Сен бир эле балаң бар деди. Сен менден жашсың сен деди, ал еще менден чоңураак. Анан кийин аябай эме болуп калдым өзүмчөчү. Жасайм деп. Анан Америкага келгенчекте аз-аздан кичине бир нерселерди үйрөнүп баштадым. HTML-дан баштагам биринчичи. Анан Америкага келип, чынын айтсам, аябай көп окудум. Эртең көбүнчө күндүзү кызым 3,5 жашта болчу. Жаңы эле Америкага келгенде эч кимди тааныбайбыз, көчөдө эч кимди тааныбайбыз. Күндүз аны менен, анын кечинде саат эртең менен 5 чейин заниматься этчүмүн. Күндө окучумун да. Башында ыйлачумун, түшүнбөстөн. Дагы эле башыма жетпейт го депчи. Анан ошентип ыйлап жүрүп, даярданып, анан 2 интервьюга барып, көндөртең эме жумуш сунуш кылып калды да. Анан ишене албай, эми булар мени деген ишке алды, бирок бирөөсүнө тандадым, аябай үйгө жакын болгон тандадым. Анан кийин тандагандан кийин иштеп баштаганда да ойлорчумун, эми качан булар мени кубурат экен депчи. Аябай коркорчумун да, соруна билбейм көп нерсени деп. Бирок аябай көп нерсени үйрөнсө болот экен. Адам эми алдына мындай максат койгондон кийинчи үйрөнөм дегенден үйрөнөт экен. IT деген аябай кыйын көрбөш керек экен. Анан ар бир адам жетсе болот экен да. Там үйдө отурасыңбы, балаң 30 жаштасыңбы, 40 жаштасың. Бул жерде бир эже бар, мисалы үчүн мен сиз ошого окуңуз деп аны жөнөткөм да. 40 жашында 4 баласы менен 1 жылдан кийин жумуш тапты. Эми 4 баласы, бирок аябай таң калдым мен ошо эжеге. Совсем эле IT эмес, гуманитарий мага ошогон. Анан кийин 4 баласы тең аябай шок. Анан кийин экөөсү аябай ыйлаган эле, барган сайын кантип окуп атат экен деп ойлой берчүмүн да. Бирок 1 жылдан кийин уже аябай жакшы бутуна туруп, мындай иштеп калды. Иштеп калды, уже 1 жылдан бери иштеп атат. Аябай кандай сонун. Ошон үчүн менден аябай көптөгөн адамдар сурайт да. Мен код үйрөнгүм келет, программист болгум келет, бирок мен математикам начар, мектепте математиканы жакшы окубачу элем депчи, или жакшы билбейм деп сурап калат. Сиздин айтканыңыз аябай жакшы мотивация болот го деп, математиканы билбей туруп деле код үйрөнсө болот депчи. Математикадан мен мындай твёрдый тройка дейт го, ошондой болчумун да.
аябай мындай окуганда мындай ошол кезде аракет кылсам түшүнмөкмүн. Бирок мен өзүмө ушундай блок коюп туруп, ошо ал деген түшүнбөйм. Азыр окуганда ойлойм да, оңой эле экен го, эмнени түшүнбөгөм депчи. Ошо. Бардык эле адамдар эме деп айтып келет да, айтинин мындай жакшы жактары бар, бул жакшы жактары бар деп. Сиз үчүн айтинин жаккан жактары, анан жакпаган жактары барбы? Биринчи айтып кетсем, жакпаган жагын эч көрө элекмин. Мен ошончалык бир күн дагы жумушка мындай, бүгүн дагы жумуш, или бүгүн дагы понедельник, бүгүн биринчи күн, дагы 5 күн иштеш керек деп болгон эмес. Ушунчалык аябай жакшы көрөм, мен да офиске да барганды жакшы көрөм. Жумушумду аябай жакшы көрөм. Мага иштегенде адамдар менен ошол жерде адамдар эч бир жолу дагы мынтип сен деген аялсың, или сен деген дискриминация, ой сен деген эми түшүнбөйсүң да деген нерсе эч качан болгон эмес да. Ушунчалык берем жакшы көрөм мен. Анча туура эмес деле англисче сөздөр сүйлөп койсом, алар деле эчтеке дешпейт да, баары бир. Все равно мени кылган жумушума карап мындай мамиле жасашат. Да, мамиле жасайт да, мындай кичине эми мен деген аларга караганда бир аябай эле бир оор бир акцент менен сүйлөйм, көп шуткаларын түшүнбөйм. Ошондо деле все равно мындай эми болот го, мынтип кемсинтип андай болбойт да, эч качан. Ошо айтиде ошосун аябай жакшы көрөм мен. Где-то бир 5-6 башка тимдер менен иштедим. Бардыгында адамдар аябай жакшы болчу. И бардыгында мен муну билбеймин десең, эч ким мындай ушунда билбейсиңби дебейт да. Баардыгы төкпөй чачпай тизип түшүндүрүп берет. Ошонусу жакшы. Сиз ошондо азыр ушундай стереотипти ойлонбой, математикадан коркпогонуңузда, өзүңүздү 11-класстан баштап эле, университеттен баштап IT багытында сынап көрмөк экенсиз да? Коркпосом, ооба, мен азыр деле өзүм кээ бирде кызым менен сүйлөшкөндө айтып калам да, математикадан кичине, ой, жөн түшүнбөй атам дегенде айтам, мен айтам ошо эч качан коркпо. Бул деген оңой. Только бир күн, 2 күн, может 3 күн, 4 күн, 5 күн окушуң керек, анан кийин уже түшүнүп каласың. Анан кийин мен айтам постоянно, мен деген көп деген убактымды муну все равно түшүнбөйм, муну баары бир кыла албайм деп жүрүп өткөзүп салгам дейм да. Ошон үчүн бирок эгерде ошол маалда мага ушундай кылсаң түшүнөсүң деген адам болгондо, мен азыр деген QA automation эмес, бир өзүмдүн айтам да, эме депчи, өзүбүздүн азыр компанияда, может быть, development teamдин директору болмокмун депчи. Ооба, 11-класстан баштап эле туура эле бармакмын. Азыркы кичине даже мышление менен болсо, математиканы жаман окусам да бармакмын. Учурда азыр кайсы IT багыттарын актуалдуу деп эсептейсиз? Азыр май айы, азыр мектеп бүтүрүүчүлөрдүн баары кесип тандап жатышат, ОРТге даярданышып, келечегин ойлоп жаткан кезде, анан ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Кайсы актуалдуу багыттарды сунуштайт элеңиз? Эми биринчиден эле, наверное, IT-ге баргыла деп. IT-де эми бизде Кыргызстанда көп деле факультеттер жок го. Эми бизде, наверное, networking деген барбы билбейм, бирок көбүнчө эле программирование бар, Онун сертификаттары бар экен бизде, Аутсалам. Ну жакшы. Вот ошо айтмакмын, что эми 4 жылдык да 5 жылдык образование баары бир керек. Ар бир жерде эле. Мен азыр мына өзүмдүн IT-де дипломум жок, бирок эч ким сураган эмес менден, бирок мен все равно ошо дипломум болсо деп ойлойм да. Ошон үчүн 5 жылдык окууга тапшырып, программированиядан коркпостон, ошо компьютерное программирование, ошентип калабы эле ал жакта факультет. Компьютерная инженерия. Ооба, компьютерная инженерия. Ошого да компьютерная инженерия, или же networking, или математикадан шыгы болгондорго статистикага тапшырган деп ойлойт. Мен бул жакта аябай көп көрөм, мына data science деген, ушундай аябай эме го, аябай жакшы мындай тренд го азыр аябай. Ошондо көрөм да, аябай көп Кытайдан бул келген окуучуларды жалаң эле статистиканын бакалаврда математикада, там или магистратурада статистикада болгон. Ошол факультеттерди анан кийин
эми билбейм, мен деген айтинин баардыгына совет берем. Кээ менден сураганда дагы айтып калам, эгерде акча албай мүмкүнчүлүк жок болсо бесплатный деле бекер болгон толтура үйрөнгөн жерлер бар депчи. Мисалы үчүн фронтендке аябай жакшы болгон веб-сайттар бар да, бесплатный, бекер эле болгон. Эң көп отуруп окуш керек. Ошого, например, Free Code Camp дегенди билесиңерби? Ооба. Ошо аябай жакшы. Өзүм мен ошол жерден кичине үйрөнгөм, бирок мен аны көп жумушта колдонбогон үчүн бүтүргөн эмесмин да. Эми сиздин үй бүлөңүз тууралуу айта кетсек, 2 балам бар деп жатасыз. Жумуш менен карьераны кантип алып кетип жатасыз? Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Кандай типтерди колдоносуз? Жумуштан да калып калбаганга. Апалар биз өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз го, балама көп көңүл бура албай калдым, жумушка кетип калдым деген. Ошол нерсе ар бир эле энеде болсо керек дейм да. Ооба, мен деген өзгөчө балам төрөлгөндө кызым менен 1,5 жашка чейин үйдө отурганмын. Баардык көңүлүм дагы куруп, балам багыш болсо, ал 3 ай болгондо эле жумушка чыккан. Ал багыш төрөлгүчөктө иштеген да, менчи прям жумушка кетип атып, анан роддомго кеткен туура келген да. Ошончолук. Анан кийин бирок эч мындай өзүмдү башында күнөөлүү сезчүмүн аябай. Багыш баламды карабастан мен деген иштеп жүрөм деп, бирок мен өзүм чындап жумушумду аябай жакшы көрөм. Экинчи баламдан кийин отурганда да мындай үйгө келип турчумун. Анан жумасына бир күн үйдөн иштегени возможность бар болчу да. Анан или түшкө чейин жумушта иштеп, баардык собранияларга катышып, түштөн кийин үйгө келип, үйдөн иштей берчүмүн. Ошентип эмкизгенге да жетишчүмүн. Кийин 1,5 жаштарга чыкканда өзүмдү күнөөлүү деле сезбей калдым. Айттым, бул эми мен баламдын эч кандай мындай бирдекеден алган жокмун. Эми эртеден кечке мен өзүмдү билем. Эртеден кечке үйдө болгондо мен кичине нервныйраак калпамын да. Мындай урушуп берем. Тынч отурасыңарбы өзү силер депчи, мындай. Жумуштан келгенде андай эмес да, сагынып, кичине келип, баларды өзүңдү мындай кичине кой деген булар менен кичине Вакыт өткөрөйүн деп. Китеп окуп коеюн, или бирдеке айтып берейин, или оюнчуктар менен ойнойн эле экөөбүз депчи. Ошондой болгон. Анан ошон үчүн мен ойлойм, мага мен өзүм эле башкалардын атына сүйлөшө албайм. Башка апалар может быть 24 саат аябай сабырдуу, жакшы апа болушу мүмкүн. Мен иштегенимде жакшы апа. Туура айтасыз. Менде деле башында ошондой сезимдер болчу да. Мен балким 2 жашка чейин карашым керек беле депчи. Анан убакыт өткөн сайын карап көрсөм, баланы тарбиялап убакыт өткөргөндөн эмес, quality time деп коет го американецтер. Ошол көп маанилүүрөөк экен да. Quality эмес 10 саат убакыт бала менен өткөргөндөн көрө, именно баягы 100% өзүңө ошо балага арнап, бүт көңүлүңдү арнап 2-3 саат ошо бала менен өткөрүп койгон убакыт ошо сен жанында болбогон 10 саатты жабып өтөт экен үстүнөнчү. Мен дагы айтып калам ошентип, көрсө ошону үйрөнүшүбүз керек экен. Биз баланын жөн эле жанында караң болбостон, балдар менен туура убакыт өткөргөндү үйрөнүшүбүз керек экен депчи. Туура айтасыз. Мен дагы ошентип ойлоп жүрүп, азыр ошо тайм менеджментти үйрөнүп келип жатабыз. Биз дагы үй бүлөбүз менен ошо убактыбызды туура бөлөйлү. Жумушка болгон убакыт, бул балдарга болгон убакыт, бул үй бүлөгө болгон убакыт деп. Анан бизде дагы үйдө мындай эме бар, правила бар. Жумуштан келгенден кийин жумушту сүйлөшпөйбүз. Үй бүлө, балдарды сүйлөшүп, анан антип имейлдерди текшерип или Slack'ты карай калып, жумушта эмне болуп атат, бирөө жазабы, жазбайбы депчи. Вообще өчүрүп салам да, бүт девайстардын баарын жумушка тиешелүү. Анан менин командамда да түшүнүп калган, айданага 6-дан кийин жазбагыла, чалбагыла, жооп бербейт деп калат да, хоть системабыз күйүп кетсе дагы деп күлүп калат. Анан туура. Ошондой. Азыр бирок оңой болуп калды. Уже кызым мектепке барат.
балам прескулга барат да, уже ал прескулга барат, аябай жакшы көрөт школун. Күндө азыр да күндө барам дейт да, андан кийин жабык десек түшүнбөйт аланча. Андан кийин ошо азыр жумушка кетип атып мен таштап коем, келатканда алам. Анан кийин машинадан келип кечээ сүйлөшүп келебиз. Анан ошондо ошон үчүн билбейм, мен ошол убакыттарын жакшы көрөм. Үйдө 24 отурсам, мен же жакшы жубай да болбойм, же жакшы апа да болбойм. Туура. Аны жолдошум деле айтат, сен иштегениң жакшы дейт. Иштегениң жакшы деп. Эми айткандай, өзү бактылуу апа болсо үйдө үй бүлө бактылуу, анан балдар да бактылуу деп коет. Англисчеде сонун happy wife, happy life дегендей да. Ошондой. Кызыңыз мектепке барат экен. Азыртадан негизи мындай программирование кызыгабы, мындай шыктары барбы? Мектепте эң жакшы көргөн нерсе мен мындай ар жылы бизди мындай ата энелерди чакырат да, өзүңөрдүн жумушуңар жөнүндө айтып бергиле, жана карьера, день карьера дегендечи. Анан жумушундан ар бир ата энелери келип, мен ушундай болуп иштеймин, мен мындай жумушту жасаймын. Ошо жумушту жасаш үчүн мен математиканы монтип колдономун, английский тилди монтип колдономун деп ушинтип айтып бересиң да. Ошондойго мен бир жолу баргам, мен менен кошулуп 2-3 ата эне барган да. Башка анан бирөөсү милиционер болуп иштейт экен, колдонуп айтып берген иштерин аябай интересный. Дагы башка бирөө дагы бирдеке болуп иштейт экен, мен айтып бергем ошондорду. Анан ошондон кийин булар 3-класста, мен эми азыр менин кызым 3-класста. Мен 3-класста ким болосуң десе, мен точно билбейт болчумун ал маалда. Эми может быть билбейм, эмне мугалим, может быть деп айтат элем, билбейм. Башка эч ким билбейт элем. Булар деген көптү билет да, уже 0 класстан баштап карьерный день болгон үчүн баардык эмелерди билишет. Докторлор эмне кылат, программисттер канчага бөлүнөт билишет да. Анан плюс еще мектепте буларда клуб бар. Girls Who Code беле, ошо клуб беле, ошондойдо клубу бар, ошондо катышат. Бирок азыр мындай оюндарды жасашат да буларчы. Оюндарды жасап эме кылат. Анан айтып калам, өзү эмне кылсам, бирок качан деп компьютерде иштебейм дейт да. Билбейм, может кийин каалап кетер. Бирок мен өзүм мындай врач болом, аны муну дейт да булчу. Эми көбүнчө адамдарды мындай жардам берем депчи. Мен, конечно, мага койсо албетте айтиге бар дейт элем. Айтиде мага өзгөчө бир аялдарга мага аябай жакканы, что үйгө кетип үйдөн иштесең болот, төрөгөнүңдө врачтарда андай эме жок да. Мүмкүнчүлүк. Балам ооруп, например, мен балам кичинекейинде ооруп калган сайын суранып үйдөн иштечүмүн. Айтчумун да, бүгүн мен үйдөн иштейм, балам ооруйт дейт. Эч ким балаң сени кечке эле ооруй береби деп сурабайт. Бала деген бала ооруйт дейт да. Анан балам деген бир, например, жана болот го, ичи ооруп, антип ошонткенде бир жума болуп да, марттын башында карантин баштагандан мурун бир жума мен үйдө отурган болчумун уже ошондо элечи балам менен. И бардыгы айтат, ошо даже имейлде жазат да, сен өзүңдү жаман сезбе, бала деген бала ооруйт, сага канча убакыт керек болсо үйдөн иштей бер дейт. Аларга мындай эң маанилүүсү ишиңди убактында бүтүрсөң эле болду. Аны сен аны саат 9-да офисте барып жасайсыңбы, же түнкү саат 1-де үйдө жасайсыңбы, эч кандай айырмасы жок. Эми койгон жана даталарга жетишсең эле болду. Ошо кызыма ошону түшүндүрүп коем мен дачы. Билбейм. Мага негизи ушу Америкадагы мектептердин программалары ошон үчүн да жагат да. Мен дагы Кыргызстанда ошондой болсо дейм да. Ушу балага кичинекейинен сиз айткандай ушу бир ар бир карьера жөнүндө түшүндүрүп, бир общий понятие берсе да, бул ушундай профессия, бул мындай профессия деп. Анан сиз айткандай ошо Girls Who Code деген программа бар, We Can Code деген программалар бар. Именно ошо бизде дагы мен волонтер болом, ошондой бир программалардын биринде. 6 жаштан 6-7 жаштан 17 жашка чейинки кыздар келип, сиз айткандай бир оюн аркылуу бир нерселерди жасайбыз да, Python менен же болбосо JavaScript менен. И ошол жерден эле байкаса болот, кайсы балада потенциал бар, кодко кызыгат ушу кичинекейинен, а кайсы бала жок. Бирок ошо
ошол оюн менен баардык балага тең жеткизип жатышат, что IT деген направление бар, ушул келечектин профессиясы, кызыксаңар ушундайды тандагыла деп түшүндүргөн аябай жакшы да. А бизде тилекке каршы ITни көпчүлүк адам айрыкча региондордо билбей кетип жатат да азыркыга чейин. IT деген ушундай окуу бар экен, IT багытында көптөгөн профессиялар бар экенин билбейт. Менден сурашат кез-кезде эме деп калышат. IT бул бир эле кесип деп ойлошот да. Мен IT'ге окугум келет дейт, кайсы кесиптин эси болгум келет десе билбейм мен. Главное, что IT деп сурап калат. Мен айтам, IT бул жөн эле багыт, IT'нин ичинде 100дөгөн, 200дөгөн, аябай көптөгөн профессиялар бар. Ошону тандаш керек арасынан. Ар бир адамга мындай өзүнүн кызыгуусуна жараша кесип табылат депчи. Архитекторуна дагы, дизайнерине дагы башкасына деген сыяктуу. Менден сураганда даже мен айтам, менин эле quality assurance'да багыттары өзүнчө бар депчи. Эми manual тестингден баштап, ручное тестированиеден баштап, автоматизированное тестирование, кийин анан load testing, performance testers, security testing, кийин дальше ушинтип көтөрөт депчи. Ошонун эле бир канча направлениясы бар, канча башка адам иштеш керек ошондо. Load testing, performance testingдер башка load performance'ты бир адам кылат, конечно, но автоматизация башка, жөнөкөй UI'ды башка кылат депчи. Мындай бир компанияда, чоң компанияларда башка адамдар кылат. Эми менин компаниям анча аябай өзүнүн тармагында лидер, бирок анчалык чоң, мындай Google'га окшогон чоң эмес. Ошон үчүн бир адам 2-3 нерсени кылабыз биз. Ошону деле айтканда, программированияны айтсам, анда билбейм канча, только mobile канча бар, и анын front-end, back-end, канча эмеси бар го только. Ошону айтсам мындай көп айтышат, ал аны кантип түшүнөм? Аны кичине мындай башталышын окуп көрсөңөр, жагабы, мындай визуально жасалган жагабы же логика жагынбы депчи. Аны ушинтсем эме алышат. Сиз эмне тандамаксыңыз дейт да көбүчө. Анан мен айтам, мен деген менден сурабагыла. Ошо. Мен азырынча өзүм кылган ишим аябай жагат. Аябай бул особенно load менен performance testing аябай интересный багыт. Бирок ал интересный болгонуна карабастан мен башка тармагына өткүм келет. Башка направлениясына. Келечек жөнүндө, будущий жөнүндө айтып калдыңыз. Келечекте өзүңүздү сиз кайсыл жерден көрөсүз? Ким болгоңуз келет? Кичине пландарыңыз боюнча бөлүшө кетсеңиз. Ошо жакында эле силер айткандан кийин cloud engineeringди карап баштагандан кийин именно ошол жак аябай жакты. Ага чейин мен карап көргөм. Ага чейин networking жактарды карадым, бирок көрсөм ал жактан мындай аябай өзүмдү прям ушу жагы мага аябай жага тургандай сезилбейт да. Мен кичине өзүм мындай адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Кичинечи. Ошон үчүн өзүмдү кичине мындай консалтинг жакты карап көрсөмбү деп ойлоп аткам да, потому что өзүм эми background болуп bachelor's management'те и азыр дагы ойлоп жаткам, эгер магистратурага өтө алсам, 2-3 жолу тапшырдым магистратурага, бирок алышкан жок да, computer science. Эми эки университеттен аябай чоң университеттер болчу. Эки университеттен 2-3 сабак ал, анан кийин бизге тапшыр деди да, потому что силердин IT background окуңар жок экен депчи. Жумушка карашкан жок, экөө тең аябай эле чоң. Бирок сурап көрсөм, көп айтышты, что ал университеттерге чындап эле өтүш аябай кыйын деп. Онлайн болгонуна карабастан. Анан кийин ошо азыр магистратурага тапшырсам деп ойлоп жүргөм. Ошо магистратурага тапшырып ойлоп аткам, 2 жылда бүтүрсөм, анан кийин ошо IT'де бирок консалтинг жагына өтсөм деп. Жакшы. Анан акыркы суроолордун бири IT кесибине кызыккандарга кандай кеңеш берет?
Менин кеңешим баардыгына кызыккандарга өзүңөрдү эч коркпостон, колуңардан келеби, келбейби деп ойлобостон, вот өзүңөргө бир максат коюп, мен деген 2 жылда эме болом, программист болом, 2 жылдайын жумуш табам, же 1 жылдайын табам деп коюп, анан ошого карап туруп планды жасап алып, күндө окуш керек да. IT-де болбойт мындай. Бир жума тынбай окуп, бир жума ойноп жүргөн. Күндө окуп алсаң, унутуп каласың. Мен өзүм деле программированияны үйрөнгөндө бир 5 айбы, декабрдан баштап апрелге чейин үйрөнгөм да. Ошо декабрь, январь, февраль ыйлагам, чындап. Вот күндө ыйлайт элем. Вот менин башыма жетпейт депчи. Ыйлагам. Хотя баардыгы айтат, ой, Python деген оңой депчи. Но мага кыйын болгон. Баардыгын түшүнүш, баардыгын эме кылып, программаны жазыш мага аябай кыйын болгон. Мен ойлойм, бирок күндө 1 саат деген хотя бы 1 саат, 2 саат. Эми студент болгондон кийин убактым көп болот. Мен просто балам бар эле кичинекей, өзүмдү күнөөлүү сезет элем дагы еще. И үйдө жолдошум бар, семьям бар, эми тамак кыл да койбойсуң. Кичине уяласың да өзүңчө бир мындай кичине балдарыңа кичине полезный бирдеме жасап берейин дейсиң. Ошентип атып, өзүм окугам. Студент кезимде өзүм айтмакчымын же, толтура, дүйнөнүн толтура убактым бар эле андачы. Бирок ошонун баардыгын жөн эле айкка басып, бияка басып, ойноп, страдать этип, фильм көрүп, сериал көрүп, ошонун убактын баарын өлтүргөм да. Ошон үчүн андан көрө баардык адамдарга, ошо окуган студенттерге айтмакчымын, азыр андан көрө ошол убакытты бошуна кетиргенче, андан көрө өзүңөрдү отуруп 2 саат, 3 саат болсо дагы окуп, күндө окуп койсо, 1 жылда эми 1 жыл эмес, эми ушунча аябай эле совсем эле бир IT-нин тышынан келсең, 1 жылда программист болосуң да. Эми 6-7 айда junior бир программист болсо болот. Тем более бул сиз өзү үйрөнүп жаткандарга айтып жатасыз да. Если бунун наставниги бар, адамдарга школда мындан да жеңилирээк болсо керек, э? Мен өзүмдүн опытымдан алтам да, мен просто көп эле баардык нерсени эле өзүм үйрөнгөм. Келгенде QA-де 3 ай онлайн окугам. Андан башка баардык нерсени өзүм үйрөнгөн үчүн мен ошентип өзүң окуганда кичине кыйыныраак. Группа менен окуганда элдер баардыгы тапшырма кылып атса, сен дагы кой эми мен дагы кылайын, калышпай элден дейсиң да. Мындай болгондо өзүң менен өзүң текшеришиң керек, өзүңдү өзүң дисциплинага салышың керек. Мектепке барып или жана буткемптерге барып окугандарга алар деген 6 айда мындай жакшы программист болсо болот. Потому что аларга айткан адам бар, биринчиден сен могу жерлерде туура эмес кылып атасың, мындай кылсаң жакшыраак болот. Или могу жери менен бул жериң байлашпай калыптыр деп айтат да. Меники деген бир программаны жазгандан кийин иштебесе 2-3 күн чукулап 3-4 күн еще ал убакытта еще сдаваться эткени жетишип калчу, жок болбойт экен, все кылбайм депчи. Ошон үчүн мектепте окуган студенттерге да айтмакмын, азыртадан эле окугула, көп мындай убактыңарды кетирбегиле, эч кандай сериал, артык нерсе, ушундай азыр деген аябай көп адамдар сериал көрүшөт го просто. Ошого көп убакыт кетирбегиле депчи. Ал деген кийин өзүңөр эле мындай өкүнүп каласыңар да, ошону убактында үйрөнүп койсоң, мен азыр мисалы үчүн мен чындап эле иногда өкүнөм. Бирок өзүмө мындай ошо убактыны жакшы колдонбодум деп азыркы будущеме мындай эме кылдырбайм. Кайра азыр өзүмдү айтам да, кийин өкүнбөш үчүн азыр окушум керек депчи. Окуш керек, туура айтасыз. Ооба. Өзүмдү ошентем. Бирок ошо мен өзүм деле иним бар, канча жолу айтты, бирок көбү укпайт да. Анан айтам просто кийин жилет этесиңер депчи. Сиз өзүңүздүн примериңизде мындай аябай жакшы айтып бердиңиз да, что үйдөн окуп үйрөнсө дагы болот деп. Мага деле жазышат апакелер, мен азыр убакытым жок, мен балам менен үйдөмүн, же каражатым жок дейт. Сиз айтып жатасыз, каражаты жок деле түндө балаң уктап жатканда дагы 2 сааттан окуп үйрөнсөңүздөр, 6 айда болбосо 1 жылда программист болсо болот деп. Азыр сиз айткандай интернеттин заманы, интернетте аябай көптөгөн акысыз маалыматтар бар да, программалар бар, сабактар бар, ошолорду алып окуп ийгиликке жетсе болот. Эми жанагы эле ошол эле FreeCodeCamp да.
аябай жакшы, например, күндө 2 саат кетирсе, 6 айдан кийинчи фронтенд эми junior фронтенд болот, өзү үйрөтсө да. Бирок ошо junior фронтенд деле аябай жакшы жеткиликтүү да. Анан кийин өзү кичине ынтылса эле, кийин жакшы жумуш болот. Мен биринчи IT-де эмне деп ойлогом, мен магазинде Америкада келгенде иштегем. Иштегенде мен аутлетте иштегем да. Аутлет деген аябай туристтер, анан бардык туристтер шашып эле баардык нерсени чачып беришет да, баардыгы элечи. Анан ар кимдин аркасынан жыйнап атып, ошондо мындай айлыгым деген аябай аз болчу. Даже Америкага аз болчу да. Эми мындай. Даже Америка дегенде, Америкада, например, билбейм, силерде Чикагода саатына $12 төлөсө, мен деген $8, $7 балчумун да. Анан кечке бутта турамын, иштеймин, анан менеджеримди канча жылдан бери иштейсиң деп сурасам, ал болсо 30 жылдан бери дейт да. 30 жылдан бери иштеп, анан кийин ошого менеджерге келиптир. Анан барып Glassdoor'дан издеп көрдүм, менеджерлер канча алат айлык. Карасам аз да. 30 жыл иштеп ошончо. Анан кийин ассистент менеджер бир кыз бар эле, ал сурасам 12 жылдан бери иштейм дейт. Анда карадым. Анан иши мындай, ушунчалык алардын көрөт элемде күндө мындай настроениясы жок, чарчап, дагы иш дегендей келет эле да. Анан ойлогом, мен өмүр бою мындай ишти кыла албайм. 30 жыл иштеп, анан ушуга келемби депчи. Ошондо анан айткам, же мен ушу IT-ни окуймун, же өмүр бою үйдө отурамын дедим. Мынтип иштебейм депчи. Эми буттары мындай, эми көбүнкү магазинде иштегендин бир эмеси варикоз чыгып, буттар эме болуп, кичине нервный болуп калышат. Анан ойлой берсеңер, үйгө келгенде канчалык нервный болсо керек ал адам. Мен жумуштан мындай жыргап чыгамын да. Ошон үчүн үйгө келгенде да мындай бирдекени айтып, жумуштар бирдеке болгондо айтып берсе дагы, мен жолдошум айтып бератканда мындай аябай сүйүнүп айтып берем да, бүгүн деген бизде мындай болду депчи. Ойлой берсеңер, мен кантип келмекмин эгер магазинден. Магазинде иштеген жаман деп, или ал иштеген жаман иш деп айтпаймын эч. Бирок эгер жакса ошо иш силерге, мен аны кылпагыла деп айтпаймын да. Но бирок өмүрүңөрдө балдарыңарга убакыт бөлөм, иштегенге жараша жакшы маяны алгым келет десе, анда IT аябай жакшы. Ошондо өзүм да айткам, ушуну окуйм, же иштебейм депчи. Мен үйдө отура албайм өзүчү. Анан окудум айла жок. Анан окудум айла жок, аябай жакшы эме болду. Мен менен как раз биздин группабызда 60 адам окуган. Где-то 30 где-то аялдар болчу. Аялдар 23 аял. Ошонун ичинде ошол маалда мен еще жаш сезилчүмүн да. 29 жашымда болчум. Бирок эми группанын ичинде эми жаш болчум. Ал маалда эми 35-40 жаштагы башка эжелер бар эле да. Алардын баардыгы иш тапкан. Ар бир штаттарда, башка штаттарда, баардык Америкада иш табышкан. И ошонун ичинде бир экөөсү даже СНГдан бар болчу, алар деле жумуш тапкан. Ошон үчүн IT-ге болгон муктаждык күндөн күнгө өсө берет экен да. Азыр технология өнүккөн сайын. Бизде, мисалы үчүн бизде, по-моему, акыркы 6 жок, мен жумушка киргенден бери 1 жыл болот скоро. 1 жылдан бери нормальный DevOps инженер таба алышпайт. Келет, мындай табат, келет, анан кийин ал болсо 1 ай иштегенден кийин башка жумуш таап алат да, эми дагы көбүрөөк, по-моему, көбүрөөк маяна менен жумуш таап алат, ал жака кетип калат. Дагы издешет. Дагы таап алат, дагы башка бирөө кетип калат. Эмесе биздин компания Невадада, эми бизде Невадада чоң компаниялар жок. Невадада көбүнчө, Лас-Вегаста көбүнчө эмеде мындай туризм менен, отель, казино бизнестер менен связанный бизнестер да. Ошон үчүн мындай көп, аябай көп адам келбейт да бул жакачы. IT-дечи эми мындай. Ошон үчүн бизде аябай жетишпейт. Даже QA. Мен канча жолу жумуш издесем, ар дайым 2 оффер алчумун да, минимум. Ошого эч ойлонбой туруп IT-ни батырактан баштаңыздар. Ооба, эч кандай 35 жашта болсоңуз дагы, 40 жашта болсоңуз дагы, үйдө 5 бала менен турса дагы баштаса болот. Мен айткандай, мен өзүмдүн таанышымды бул жерде подружкамды азыр уже 40 жашта, ошо 38 жашында баштаган болчу. Анан аябай ойлогондо мен кантип окуйм, мен деген вообще математиканы эме унутуп калгам, 100 жыл мурун окуп бүткөм депчи. Анан мен айткан элем, мен окусаңыз эле болот. Ошого эженин группасында 2 кыргыз эже окуган да, ошо получается.
бир өкө теңи 40 жаштагы эжелер болчу. 38-39-дар. Өкө теңи жумуш тапты. Окуган адамдын баары жумуш табат. Жумушсуз калбайм деп эле ойлонушу берет да, мен жумуш таппай калсам эмне болот деп. Жок, ошо максат коюш керек да, жумуш табам деген болду. Мен окууну бүтүрөм эмес, жумуш табам деген. Жумуш табыш үчүн сен окууну бүтүрүшүң керек, үйрөнүшүң керек. Ошо. Рахмат Темир эже, аябай сонун маек куруп бердиңиз, бөлүшүп, ойлойм аябай көптөгөн адамдарга бул чоң түрткү болсо керек, особенно азыр үйдө отуруп, өзү эмне кылышын билбей, кайсыл жака барышын билбей, профессиясын алмаштыргысы келген апакелерге аябай жакшы мотивация, жакшы кеңеш болду деп ойлойм. Рахмат сизге. Ар дайым ушундай ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиз. Буюрса, кийинки интервьюну сиз өзүңүз каалагандай бир чоң компанияда консалт болуп, же болбосо бир өзүңүздүн бир IT компанияңызды ачып, CEO болуп калганыңызды талайын. Буюрса, айтканыңар келсен чоң рахмат чакырганыңар үчүн. Биринчи жолу интервью или видеого тартып жатат, ошон үчүн мындай башында толкунданып, жакшы оюмду жакшы жеткизе албаган болсом кечирип койгула. Бирок баардыгыңарга айтмакмын, окугула, бүгүн баштагыла, деп эртеңкиге таштабастан, түшүнбөсөңөр дагы ыйлап ошо кайра окугула. Ооба, мен азыр деле ыйлайм. Өткөндө эле VPC'ни жакшы түшүнбөстөн ыйлап аткам. Рахмат сизге чоң.